ушул күнүндө Аллахтын мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын ысымы менен баштайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, ардактуу телекөрүүчүлөр. Ушул күнгө жеткирген Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун деп бүгүн программабызды баштайбыз. Бүгүн да болсо студиябыздын төрүндө жакшы бир конокторубуз бар. Андыктан 1 саат алкагында экранга жакыныраак келип, жакшы бир маекке күбө болуңуздар. Бүгүн студиябыздын төрүндө буюрса Ыйман Нуру партиясынын жетекчиси, коомдук ишмер Нуржигит Кадырбеков агайыбыз жана бул агайдын энекеси десек дагы болот, Сусаркан апабыз да конокто. Ассаламу алейкум. Рамазан айыңыздар куттуу болсун. Сиздерге элдер менен амандаша алсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Бардык ушул кыргыз элим. Улуу Рамазан айында ушул телестудияда отурганыбызга чоң шүгүрлөрдү айтам. Баарыңыздарды ушу Рамазан айында жакшылык болсун, бактылуулук каалайм, аман-эсенчилик болсун. Жакшы. Нуржигит агай, Рамазан айы кандай башталды? Байкашыбызча быйылкы жыл энекеңиз жаныңызда болуп жакшы өтүп аткан окшойт. Албетте. Эми билесиз да, эң адамзаттын мыктылары сахабалар деп коет. Алар Рамазанда 6 ай күтчүкен, 6 ай узатчыкен да. Узатканда аябай кайгырып күткөндө ушунчалык кубанып чыдамсыздык менен, анткени бул жанагы сезон сыяктуу да, жакшы иштер жасап кала турган, сооп топтой турган, адамдардын көңүлүн ала турган, акыретке даярдана турган, жакшы амалдар менен жаратканга жакындай турган аябай бир жакшы сезон. Ошон үчүн Кудайга шүгүр, анан апамдын жанында болгону бул нур үстүнө нур. Эң жакшы. Негизи айтылат го, өлкөнүн келечеги эненин тарбиясынан башталат депчи. Баягы кандай баланы тарбияласаң, демек келечекте ошол өлкөгө кандай салым кошсо ошого байланыштуу, эненин тарбиясына байланыштуу деп. Анан Нуржигит агайдай инсанды кантип тарбиялагансыз? Бардык биздин ошол телекөрүүчүлөргө айта кетпейсизби? Рахмат кызым. Эми бул жерде мен өзүм эле тарбияладым деп айта албайм. Нуржигитти тарбиялоого кайнатам менен кайненемдин салымы абдан чоң. Мен 30 жыл кайната кайненем менен чогуу жашадым. Ошолор менен чогуу жашаганыма абдан сыймыктанам. Биз иштейт элек, атасы да иштейт болчу, мен да иштейт болчумун. Мунан кичинекей, мунан чоң да балдарыбыз болгон. Үйдүн жумушу көп, кыштакта жашаганбыз. 24 саат Нуржигитте ушу 1 жаштан баштап чоң атасы, чоң энеси жанында болуп, ошолор көп акылман сөздөрүн айтып, ошолордун таасири күчтүү болду дейм. Эң жакшы. Анан ушундай негизи бар го, биздин Нуржигит агайдын политикада аралашып жүргөнүн билебиз да. Анан политикага аралашканда кандай сезимдер болду? Сыймыктануу сезимиби же болбосо баягы коркуу сезимдери сиздин жүрөгүңүздө орун алдыбы? Биринчи Нуржигитте ошо университетте мугалим эле болсо деп тилегенбиз. Кийин анан окуп келди чет мамлекеттен, Ак үйдө иштеди, Тышкы иштер министрлигинде иштеди. Бирок мен саясатка мындай барат деп мындай ойлоп турмун деле, мындай күтүүсүз болду. Таптакыр күтүүсүз болду. Анан кийин Кудайдын буйругу, Алла насип кылып буйруса, анан мен балама ак жол гана тилейм. Ушу пата дуа кылам. Кудайдан ак жол гана тилеп отурам. Эң жакшы. Нуржигит агай, эми сизге суроо берсек, ушундай эненин баягы айтат го, бир интервьюңузда берген сөзүңүзгө күбө болдук. Жамбашыма чапкан эле эсимде, негизи баланы көп урбаш керек, же болбосо катуу силкеп тарбиялабаш керек деп сунуштайт элек депчи. Ошол жөнүндө кененирээк айтып кетпейсизби? Апамды мага кол деле тийген эмес. Ушу эсимде бар, бир жолу ушу жамбашка койсо керек эле. Бирок жамбашка койгондо деле кайра кечирим сураткам. Кантип дебейсизби? Ушу ыйлай берсең, апа акыры чыдай албайт да, кел балам кечирип койчу дейт да. Ошон үчүн баланын ыйлаганына, баланын көңүлү чөккөнүнө апа баары тута албайт да. Аны бала кезимде эле билчү элем. Бирок негизи ошо күч колдонгон туура эмес дейт, анткени бала күч колдонсо, демек мен деле күч колдонсом болот деп, баягы зомбулукка, зулумдук кошунууну үйрөнөт дейт да. Ошон үчүн мүмкүн болсо тилин таап, баланын деңгээлине түшүп, айтат го, балага дейт чоң кишидей сүйлө, бирок чоң кишидей жооп күтпө дейт. Биз баягы Мисалы колуң оюп атабы деп сүйлөгөндө туура эмес экен да. Эмне үчүн байкасаңыз интервью бергенде түрктөрдүн, өзбектердин,
же болбосо орустардын кичинекей эле балдары чоң кишидей сүйлөйт, анткени аларга чоң кишидей мамиле. А бизде болсо бир топко чейин ушул маселе бар да. Ошон үчүн бул баягы бир учур болот, билесизби? Баланы кучактасаң, өпсөң деле өзү болду чыдап калган. Ошол мээримге тойгон учуру да. Ошого чейин мээримге аябай муктаж болот экен. Муну өзүм айтканым менен балдарым ошондой мээримди берип атамбы, бербей атамбы, бир Кудай таала билет. Анткени өзүңүз башында айтпадыңызбы, жанагындай бир коомдук ишмер деп талаа түздө көп жүрөм. Айтор айткан дамал кылыш өтө кыйын нерсе экен да. Бала чагыңыздагы эң кызыктуу бир күндөрдөн эске алып айтып бере аласызбы? Бөлүшүп кете аласызбы? Эми бала чактагы күндөрдүн баардыгы эле кызыктуу го. Мисалы, ойноп аткан мезгилде апам чайга чакырса, аябай капа болот элем да. Ушундай бир оюндан алагды кылып, эмнеге чайга чакырат депчи, анан кирип эптеп, септеп, баягы бурдап сугунуп чыксаң, оюн бүтүп калса андан бетер арман кылат элек. Эми бала мезгилде бир эле нерсе бар да, жанагы оюн болсо, кайгы капа жок. Анан бала кездин бир жакшы жери кек сактабайсың. Баланы байкасаңыз, азыр эле ыйлай берет, бир азда карасаң эле кайра унутуп калып эле ойной берет да. Ушу баладан ушул нерсени үйрөнүш керек экен. Айтат го, кекти кетирип, өчтү өчүрүп жатсаң, жүрөгүң жеңил, жан дүйнөң жаркырып бактылуу болосуң дегенчи. Эң жакшы. Ушул эле суроону мен Суусаркан апабызга бергим келип атат да. Эң кызыктуу баягы баланын жаш кезиндеги кылыктары бар бир эненин жүрөгүндө анан эсинде калат эмеспи? Сиз Нуржигит агайдын кандай баягы кызыктуу балалык окуялары эсиңизде калды эле? Көп эле окуялар болгон. Бул кичинекейинен жанакы урган жөнүндө да сөз болуп атпайбы? Эч мындай урганга татыктуу эмес эле да. Айтканын айткандай аткарат эле, кичинесинен эле чоңдой эле. Кичинесинен бери өжөр болчу демек. Анан кийин эч бир мындай бир жолу 14 жашынан чоң атасы намазга чыккан. Анан кийин урушпас бир көп деле урушкан эмесмин, урган деле эмесмин. Анан эми кээде бир неметип койсом керек да. Анан ошо чоң атасына абдан катуу тип бир жолу келсем, бир Дүйшөн деген молдону чакырып келип, эле чай берип калды. Анан баягы жерден чай коюп даярданып чуркамсың менен отуруп алам, сен дагы мына молдо бир сөздөрдү айтсын деди да. Дегенде эле анан кийин атам ошондо атайлап алып келгенин билдим. Мына балаңыз намаз окуйт экен. Сиз намаз окубайт экенсиз. Намаз окуган баланы намаз окуган адам урса күнөөгө батат. Сиз эч качан бул балага тил да тийгизбеңиз, урушпаңыз дагы деген сөздөрдү айтты да. Мен ошону кайнатаман күткөн эмесмин. Ошондо уялганымы, тартынганымы, эми урушкан деле эмесмин, катуу деле мен өзүм жумшак элемин өтө деле. Эми бир кээ деле эмне өтпөсө, анан буга кийин чоң атасы өмүрүндө урушкан эмес. Чоң энеси экөө тең эле ушун эле көзүн карап турчу эле. Анан мен эми мүмкүн жөн эле бир катуураак үн чыгарып койгонбу, ошол абдан катуу тийиптир дагы. Ошентип молдону алып келип мага айттырып, экинчи айткыз кылган. Шариатка такап. Мына ага. Анда баягы Нуржигит агайдын чет өлкөдө окуп келгенин да билебиз да. Өзүңүздөрдүн баягы каалооңуздар менен жибердиңиздер беле же Нуржигит агай өзү мен барам, ушундай чет жактан да окуп келишим керек деп сиздерден суранып анан кетти беле ошондой? Чет мамлекетке окуш боюнча мен эч мындай неме болгон эмесмин да. Өзү эле аракет кылып эле бир күндө эле англис тил үйрөнүп атам деп эле бир жака барып келет. Анан бир неберемдин бир чоң Волгасы бар эле. Анан ошо Волга жок болуп калды. Издеп эле кайка кеткен, эмне болду экен десем эле, издебей эле коюңуз деди да. Кийин уксам ошону бир агайга берип, англис тилин үйрөнгөн экен да. Анан өзүнөн бергидей акча болгон эмес, бизге деле айткан эмес. Бизде деле бар эле, бирок эмнедир айтпаптыр да. Анан Америкага барышын мен билген да эмесмин. Анан бир күн эле апеке мен тапшырдым эле. Onu тапшырып атканын да айтпаптыр. Тапшырдым эле, ушундай өтүп мен Америкага жөнөп атам деди да. Сюрприз кылып эле айтты. Анан эмне дешимди деле билбейм. Баягы өткөнүнө, окуп келерине сүйүнөм, бирок алыс кандай болот, ол жагын ойлоном. Ошентип өзүнөн эле сунуш болгон, менен болгон жок. Нуржигит агай, кантип сатып калгансыз ушул унааны? Ал жанагындай неберем деп атпайбы, оюнчук болчу да. Оюнчук эле. Оюнчук, бирок чоң мен азыр эстеп атам. Урушуккан эмесмин да. Анткени эми чындап илимге инвестиция кылыш керек да. Анан устатың үйрөтүп атса эле жөн эле, акысы жок эле барып андан пайдаланган деле туура эмес да. Эми бар буюм ошо болсо ошону бергем, анда баласы жаңы эле тел чигип келаткан, басып келаткан бала болсо керек эле.
Анан ага бир жакшы белек болгон, бирок кара устаттын ыраазылыгы болуп, балким жугумдуу болуп, анан тил үйрөнүшүм жеңил болсо керек деп ойлоп коем. Бир экинчиси, мен биринчи жолу $380 тапканмын. Кыргызстан боюнча шайлоо окуу боюнча тренер болуп, Айфис деген уюм бар эле, долбоор. Ошого иштеп, анан кийин гонорарын $380 алып, эми башкалар балким эмне алган эсимде жок. Буюм алганбы, белек алганбы, кийим алганбы, бирок мен компьютер алгам ошол мезгилдечи. Pentium 2 болсо керек эле, колдонулган компьютер болчу. Ошону үйүмө алып барып, анан экинчи жолу агайыма күнү уруксат берет элем. Анда адамдардын колдорунда компьютер жок эле, үйлөрүндөчү. Анан жумуштан келатып, менин үйүмдө бир саат, 2 саат компьютерде иштечү, ошого дагы тил үйрөтөт эле да. Ошентип жүрүп, бирок бир нерсе бар, бир жакшы иш болуп атканда бирок айтпай эле коюш керек. Өзгөчө апага, апа деген билесиз да, кыжылат боло берет. Ар бир экзамен болгон сайын жүрөгүнөн өткөзөт. Ошон үчүн негизи айтат да, үйлөнөрдө деле айтпаш керек дейт. Эми үйлөнөрдө апаңа айтасың дечи, бирок досторго. Анткени жакшы нерсе болгон жерде адамдын бир немат бар жерде деп коет да, бир ичтардык, кээде көрө албастык, пенделик дагы бар. Ошон үчүн көз деген бар дейт, сөз деген бар дейт, айтпаган жакшыраак дейт. Бирок ошо Америкага тапшырганымы айткан деле эмесмин. Анткени өтөрүмө деле көзүм жеткен эмес да. Мен Америкага кантип өткөндүгүм жөнүндө видео жүрөт. Менде мыктылар көп эле тапшырган. Бирок аябай тилегенмин, ачык айтайын. Түндөс туруп дуа кылат элем, дарат алып алып, намаз окуп алып, тилек кылат элем. Барып окуп келейинчи Алла таала депчи. Анан ошончо менден мурда Америкада окуп келген Шекспирдин оригиналын окугандыр өтпөй калып, анан мен өткөзүп атпаймынбы? Анан апама келип айтканда, апам аябай сүйүнгөн. Анан бир драма театрдын алдында ишнелерибиз жолугуп калып, ошолорго апам айткан. Апаны билесиз да, апа бир жакшылык тукканда таркаткысы келет, мактангысы келет. Бөлүшкүсү келет. Анан ошол эсимде бар. Машаллах. Бизге СМС билдирүүлөрү келип калган экен. Саламатсызбы Нуржигит байке, орозоңуз кабыл болсун. Мен сизди аябай сыйлаймын дейт. Учурдан пайдаланып бардык телекөрүүчүлөргө дал ушул экранда көрсөтүлгөн номерларга, WhatsApp номерубузга суроолоруңуздар болсо, анда жиберсеңиздер болот деп айта кетели. Жана бүгүнкү биздин теле берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Кавкев соода маркасына дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Оозуңуздарды дал ушул Кавкев продукциясы менен ачсаңыздар дагы болот, ардактуу теле көрүүчүлөр. Сурообузга өтөлү. Апа, эми Нуржигит агай жөнүндө эле сурай бербей, сизге дагы баш баккым келип атат да. Ушул качандан баштап Рамазан айына баягы орозо тутуп баштадыңыз? Быйылкы Рамазан айы сизге эмне бере алды? Сиз Рамазан айына эмне берип атасыз? Ошол жөнүндө бөлүшүп кетсеңиз. Мен чоң энем менен чогуу өскөнмүн, кичинекейимде өзүм дагы. Чоң ата, чоң энемдер орозону калтырбай тутат эле. Ошо орозону тутканда ошолор менен туруп, саарлык ичип, орозо тутушту абдан каалап, ошо 7 жашымда ыйлап туруп, ошолор менен кошо туруп тутуп жүргөмүн. Машаллах. Анан кийин чоң атам айтты, кызым, сен 9 жашка чыккыча сага буйрубайт. Сен азыр дагы 2 жыл бар, 7 жашта 1-класста окуйт элем. Ошон үчүн болбойт дегенден анан кийин анда ушундай капа болуп калсам, анда эмесе эми апам өтүп кеткен 1,5 жашында эле. Анан атамдын өмүрүн аябай тилечү элек. Ошо анда атаң үчүн тутуп, ошо атаңдын өмүрүн тилесе десе, анда метер сүйүнүп, тилеп тутуп жүргөмүн. Анан мектепте мен тутканымды деле билбейт, бир 2-3 күн тутканмын го. Анан мектепке кино келген. Ондо залга эле отуруп алып эле мындай экранды коюп эле кино көрүп отуруп, баягы ачка көңүлүм айланып ошол жерде жыгылып калдым да. Анан жыгылып калсам, агам бар эле. Берди деген абам. Анан барып ошол көтөрүп келиптир. Көтөрүп келип ачка калган турбайбы, курсак ачкан турбайбы деп эле келип мага тамак берсе, башымы чайкайтмышмын да, көзүм ачып, эмнеси орозомун деп. Анан ошондон билишип, анан ошо абам урушуп, орозо туттурбай койгон, ошентип 7 жашымда 3 күн тутканмын. Анан 9 жашымдан баштап баягы чоң атамдар кыйналып каласың деп жол таап беришкен. Башында 3 күн, ортосунда 3 күн деп. Анан Кудайыма шүгүр, ушу 7-8 класстан баштап толук тута баштаганмын. Анда да мектепте ол убакта атеизмдин күчөп турган мезгили эле. Агайлар мына илабы кеберсип тургандарды чыгарып туруп нан жедирет эле. Эмне орозо тутасыңар, тутпагыла, туура эмес, ден соолугуңарга начар деп. Анан ошондо илабыбызды майлап алып, анан билгизбесе экен деп, анан нанды да жемиш болуп эптеп неметип, анан Кудайым буйрса ошо 8-9 класстан баштап эле тута баштадым. Анан институт окуп жүргөндө тута албадым. Ал жерде шарт жок, кандай мүмкүнчүлүк жок.
Анан кийин төрөп бала чакалуу болгондо да тута албадым. Анан Кудайыма шүгүр, анан кийинки мезгилдерде үзбөйлүү тутуп келатам, Кудайга шүгүр. Такыбалыктын бул да болсо белгиси болот. СМС билдирүүгө кезекти берели. Нуржигит ага, сиз апаңызга окшош экенсиз, көрүнүп турат. Сизди кандай акылдуу эне тарбиялаган деп сизге дагы жакшы бир билдирүүлөрүн узатып өткөн экен. Рахмат. Нуржигит ага, ушул эле суроону, Рамазан айы быйыл сизге кандай келди? Былтыркыга салыштырмалуу эми чоң эле айырмачылык бар да. Былтыр башкача пандемия эми күчөп турган убагы болчу. Быйыл дагы күчөп турса дагы эми баары бир иш-чаралар болуп атат. Сиз барып өзүңүздүн дааватыңызды. Эми билесизби, мен ушу бирдикени тиледим дагы карантин болуп калбаса экен, таравих намазын окуй албай калбасак экен депчи. Анткени баягындай бир толук туткун келет да. Мунун рахаты башкача, ачкачылыктын рахаты башкача да. Чындап ачкачылык менен эс тутум жакшырат экен, ачкачылык менен ачык адамдын кадырын билет экенсиң, ачкачылык менен адамдын интеллектиси жакшырат экен да мындай. Акыл өсөт экен, руханий байлыгы. Бир сөз менен айтканда, жана Гапыр Мадамиев деген агай бар, ошонун сөзү аябай жакшы да. Аш казан бар, төш казан бар, баш казан бар депчи. Биз ушу көбүрөөк аш казанды ойлой берип, анан төш казан менен баш казан артта калып кетет да кээде. Эми баш казанды эле толтуруп коюп атабыз, көбүнчө мына бир балекет болду, ачыгын айткандачы. Бир вирус болду. Бир мусор менен толтуруп атабыз да. Мунун деле билесиз, мегабайт ченелүү. Ошон үчүн көбүнчө акылга иштеш керек, рухка иштеш керек. Бирок ашказан эң төмөндө дейт да, ал бууланып атып дейт, жүрөк менен мени улап коет. Ошон үчүн анын ачка болуп турганы жакшы депчи. Мына карасаңыз, Кыргызстанды көтөргөндөрдүн баардыгы ач балдар болгон. Мындай токчулук эмес, жокчулукту көргөн балдар да. Токчулукту көргөн балдар келип, Кыргызстаныбыздын акыбалын бир топ эле мындай кедере кетирип койдукпу деп ойлоп калам да. Ошон үчүн бул ачкачылык, орозодогу тилектер башкача, орозодогу ибадаттар башкача, орозодогу адамдын бир жакшы амалдары башкача. Ошон үчүн бул орозо мага ар бир жолу мурдагыдан жакшы тутсам деген ниет бар да. Анткени өмүр деген бул ченелүү нерсе. Качан аманат өмүрдү эсине тапшырабыз билбейбиз, бирок ушул ар бир орозону акыркы орозодой тутуш керек дейт да. Мүмкүн болушунча ушу соопту топтогонго сезондон пайдаланып калганга аракет кылыш керек деп айтышат. Ошон үчүн Кудайым узун өмүр берсин, бирок ушулга чейин туткан орозолордун эң жакшы ушу болсо экен деп колдон келген аракет кылып атам. Машаллах. Аллах таалам кабыл кылсын тилегиңизди. Орозоңуз кабыл болсун, Нуржигит Аяш уулум болосун. Сусаркан менин классташым болот, Сусаркан апабыз да айтып атат окшойт. Атым Курманбек, мен силерди көрүп турам деп билдирүүсүн узаткан экен. Сиз дагы учурда пайдаланып өзүңүздүн классташыңызга салам жолдобасаңыз болот. Курманбек, рахмат, саламатсыңбы? Жумабаев Курманбек, 1-класстан 10-классты бүткүчө Караколжо районунун 1-май айылында Токтогул атындагы орто мектепте чогуу окуганбыз. Ошондо мен мектепте класста класском менен бул шоктонуп койсо, бир гүлдү узуп койсо, бир консерванын кабыгы менен бир койсом бул жери жарылып кетип, анан коркуп, ошону жаман эсимен кетпейт. Курманбек, ошондон кечирип кой. Мындай нерселерди айтпайт эми. Бул ачык, баягы жакшы эфир болот деп окшойт менин оюмча. Саламатсызбы Нуржигит агай, орозоңуз кабыл болсун деп дагы билдирүүсүн калтырган. Ардактуу телекөрүүчүлөр, экранда көрсөтүлгөн номерлар аркылуу өзүңүздөрдүн СМС билдирүүңүздөрдү узатсаңыздар болот. Дагы да болсо кызмат кылып жаткан чагы. Студияда бүгүн бизде эфирде Нуржигит Кадырбеков агайыбыз. Ассаламу алейкум, Нуржигит агай. Сизди көргөндө сабырдуу боло түшөм. Сиздей болгум келет. Аллах таалам мага сиздикиндей жолду билимди берсин дейт. Орозоңуз кабыл болсун деп дагы өзүнүн жылуу сөздөрүн узатып өткөн экен. Чоң рахмат. Чубак ажекебиз ушундай суроого абдан жакшы жооп бериптир да. Эми Чубак ажеке ким, биз ким, анын жанында мен киммин? Бирок ошо Чубак ажеке деле айтып атпайбы, эми бизге окшогондорду эмес, сахабалардай бололу деп тилек кылгыла депчи. Анан ошон үчүн рахмат, эми жакшы ниет, жакшы тилек. Баягы жакшы сөз укканда ойлойсуң да, Кудай ушул кишилер ойлогондой жакшы адам болсом экен. Анан бул кишилер билбеген бир кемчиликтерим болсо, Алла таалам ошолорду жок кылып койчу деп тилек кылат экенсиң да. Ошон үчүн чоң рахмат, сахабалардай жакшы адамдардын болушун да тилейм. Машаллах, тилегибизди орундатсын. Саламатсызбы Нуржигит агай, жубайыңыз тууралуу айтып бересизби деп билдирүүсүн узаткан экен. Чындап эле ошол жубайыңызды, өзүңүздүн үй бүлөңүздү коомго алып чыкпайсыз да. Анан ошонун да билгиси келип атат окшойт телекөрүүчүлөр. Эми билесизби, баягы жеке нерселер бар да. Орусча личная жизнь деп коет, англисче private life деп коет да. Бул биздин динибизде деле бар, салтыбызда деле бар.
мындай ачык көрсөтө бербеш керек. Азыр мына карасаңыз Инстаграмга коюп атат, аялдардын сүрөттөрүн коюп атат. Өткөндө бир ролик чыкты да. Досу келип айтып атат, сенин аял мага жакты депчи. Анан досу арданып атат. Анан айтып атат, сен эмне арданып атасың? Өзүңдүн сүрөтүн коюп атпайсыңбы? А мен лайктап бастым бул жака. Мага окшоп жактыргандар аябай көп экен. Теңин жарымынан көп эркектер болуп атат депчи. Көрдүңүзбү, бул намыс маселеси бар, көз маселеси бар. Адамдын да көзү ушундай нерсе дейт да. Төөнү дейт казанга асылат, адамды мазарга асылат деп коет. Ошол көрүштөндө жаткандардын 80% туруп келип, биз көздөн өлдүк десе ишенгиле дейт. Ошон үчүн мына бала бакыраны көрсөтө бербеш керек, үй бүлө жөнүндө айта деле бербеш керек. Ал эми жеке жашоо. Анан эми коомдук иштер менен алек болгондон кийин ансыз деле баягы коомдун көзөмөлүндө жүргөн адамсың. Ошон үчүн эми рахмат үй бүлөмө кызыкканыңызга. Кудайга шүгүр эми баягы бешенеге мен бир чыгарма жазганмын. Эсине кайткан роза деп. Ошонун башында бир эпитет деп коебуз, бир сөз бар да. Бакыт бул сүйгөнүнө жетүү эмес, жеткенин сүйүү депчи. Ошон үчүн ар бир жубайларга, нике жубайлардын баардыгына бакыт тилейм, береке тилейм, анан бал сезим тилейм. Эң жакшы. Саламатсызбы Нуржигит иңим, биз сиздер менен сыймыктанабыз деп дагы билдирүүсүн калтырган экен. Ийгиликтериңиздерди каалап дал ушул номерларга жиберип агам, бейжемби, рахмат. Ким болсо дагы. Эми Сусаркан апа, айтсаңыз, баягы быйылкы Рамазандан сиз ушул суроого толук жооп ала албай калдым да. Сиз эмнени алып атасыз? Эмне менен өзгөчөлөнүп атат ушул Рамазан? Өзгөчөлөнгөнү мен ушу Нуржигитим менен чогуу биринчи жолу тутуп атам. Буга чейин Каракулжада, Айылда, Ошто, былтыркы жылы күйөө балам, кызымдар менен чогуу туттум. Быйыл ушу Нуржигит менен чогуу тутканыма, Бишкекте тутканыма абдан кубанып атам. Сонун келиним экөөбүз тарабек намаз окуп атабыз. Неберелерим, ошолордун менен неберелеримдин рахатын алатып, ошолор менен жүрөм. Кудайга шүгүр, Бишкекте болуп атам. Бүгүн аяш уулдарыңыз ооза ачырууга чакырып атат, өткөндө. Ооба, аяш уулдарым ооза ачырууга чакырып атат. Кудайга шүгүр, бүгүн Мустафа деген аяш уулум ооза ачырууга чакырып атат. Машаллах. Дагы кечээ Жылдыз деген аяш уулум, ага чейин дагы бир аяш уулум чакырган, ол орозого чейин чакырган, аты эсимен чыгып атат. Хого дагы жанакы. Эң жакшы. Ушул жогоруда айтып калдыңыз да, түштүктө буга чейин орозо тутчумун, анан кийин быйыл ушул Бишкекте ордо калабыз да тутуп атам депчи. Абасында көп айырмачылык жок бекен? Кандай болуп атат? Бул жак бир аз салкын болуш керек, жеңилирээк болуш керек, Бул бир аз 1-2 градус айырма бар. Бирок эми бул жерде этажда турабыз. Этаж үйдө жашайбыз. Эми неберелерим менен алып чыгып, күндө алып чыгып короо ойнотуп келем, ары бери басабыз. Ал эми Айылда Ошто жер үйлөр, ошол жерден айырмасы бар. Анан Каракулжада эми ал жерде аба башка, таза аба абдан башка. Эң жакшы. Ассаламу алейкум Нуржигит агай, орозоңуздар кабыл болсун. Агай, сизге окуучу же жардамчы болуп, сизден илим алсак болобу деп билдирүүсүн калтырган. Ушундай жаш биздин жаштардан көп угуп калабыз да. Балким Нуржигит агай академия ачса, же болбосо бир илим борбору ачса, ошол жака барып окуйт элем, Нуржигит агайдан илим алат элем дегендер жаштар аябай көп. Петр Биринчи деген Россиянын тарыхында өтө бир чоң иштер жасаган, орустардын падышасы болгон. Ошонун бир сөзү бар экен: "Я вечный ученик, ищу вечного учителя" депчи. Мен мындай устат болордон мурда дайыма устат издейм. Балким ушул айтып аткан бала мага устат боло турган деңгээл болушу мүмкүн да. Ошондой эле кумурскадан деле бирдеке үйрөнсөң болот. Кумурсканы байкасаңыз эч качан аркага кетпейт, максатына умтула берет. Алдын тосуп койсоң оңго кетет, солго кетет, үстүнө чыгат, акыр иши кылып максатына жетет да. Баягы баладан бирдеке үйрөнсөң болот деп. Кээде ушу жаныбардан да бирдеке үйрөнсөң болот. Ошон үчүн мына оюңузга, ниетиңизге абдан чоң рахмат. Балким ойлонуп көрөлү. Эми академияда эле азыр байкасаңыз мындай устат көбөйгөн заман деле акыр замандын белгиси дейм да. Азыр эми тренинг өткөн көп, семинар өткөн көп. Ошо айтарга дээрге бирдемең барбы, көрөнгөңдө кептин бар ошондо да. Ошон үчүн Кудай Таала ошол академия ачкан деңгээлди берсин, буйрса. Кудай өмүр берсе, аманчылык, тынччылык берсе, балким муну эле карап көрөбүз. Өткөндө эле ушул боюнча бир саналаштарым менен, пикирлештерим менен анча-мынча ушул замандаштар менен кеңештим эле. Бирок чын айтканда бул такыр бошоп өтөт да, буга деле бир жай керек, атайын программа түзүш керек, уставын даярдаш керек, каттатыш керек.
адамдар тандаш керек, концепциясы бар. А меники көрүп атасыз да, мына эртерээк катымды бүтсөм дагы элге чыгып кетишим бар. Айтор ушундай да. Эң жакшы. Нуржигит ага, ассаламу алейкум. Ырыңыздан окуп бересизби? Максат эмеңиз дейт. Кайсылар? Мисалы, биринчи жолу мен жазган ырлардан элге таанылганы Темир Назаров ырдаган Туулган жер деген ыр да. Ошону окуп берейин. Канча жерди араладым, теңештирбем сага баарын. Сендей жерди кыргызыма мурас кылган бабаларым. Өмүр көчү тынбай келет, өрдөп учуп желдей желет. Киндик каным тамган жерим качан болсо кубат берет. Кен байлыгың ашып ташкан, касиетиң нуруң чачкан, бир өзүңдүн сулуулугуң бүтпөс казал, бүтпөс дастан. Бир куплетін ырдабай жүрөт, ала тоонун чокулары, асман менен кошулабы, жалгыз сен деп жанып турат жан дүйнөмдүн оту дагы. Мына эң мыкты жооп болду окшойт. Ассаламу алейкум апа, Нуржигит, орозоңуздарды Аллахым кабыл кылсын. Биздин уулубуздун аты дагы Нуржигит. Аллах Таала силерге окшоп чоңойсун деп тилеймин деп билдирүүсүн. Бизден да жакшы адам болсун. Бизден да жакшы адам болсун. Өмүрүн берсин. Өмүрүн берсин. Бактылуу болсун. Экинчи даражасын бийик кылсын. Анан кыямат кайымга чейин укум тукумун бул дүйнө акырет бактылуу кылсын. Эң жакшы. Рахмат сиздерге. Негизи ушул Рамазан айында айтылат го, убакытты туура пайдалануу деп өзүңүз деле көп интервьюларда айтып келесиз. Жашооңузда ушул убакытты туура пайдалангыла деп элдерге таалим тарбияңызды да берип келесиз. Рамазан айында убакытты кандай туура пайдаланыш керек? Биздин көп телекөрүүчүлөр менин оюмча азыр Билесизби, көпчүлүгү азыр оозду бекитип алып, намазды окуп алып уктап калып атат да. Эң берекелүү учуру убакыттынчы күн чыкканга чейин учур. Ошон үчүн түндөс уктап болсо дагы, ушул багымдаттан күн чыкканга чейин уктабаса жакшыраак болот. Мейли ал Куран кайталасын, хадис окусун, зикир кылсын, дуа кылсын, тилек кылсын, эшикке чыгып, эми зикир дегенде эле бир борчко отуруп алып сүкүт кылгандын зарылчылыгы жок да, сыртка чыгып басканчы экичтен бир иш таза аба жутасың, каның жүгүрөт, көнүгүү болот дегендейчи. Ошон үчүн көп адамдар ушул орозобузду эле эртеден кечке ашка жүргөндү түшүнөт. Анан эптеп ооз ачып алып, анан уктаса да, андай эмес да кептин бардыгычы. Ошон үчүн анан тамакты сөзсүз эле мындай ныгырып жештин кереги жок. 3-төн 1 ашказандын суу болсо, 3-төн 1 тамак болсо, 3-төн 1 аба болсун деген бул адамзаттын даанышманы айткан кеңеши да. Ошон үчүн анан бир эсеп санабастан иш кылсаң да сапырылып кетесиң деп коет. Мисалы, кээ бир адамдар бар, эсептеп койгондо бир жолу катым кылыш үчүн күнүгө канча бет окушум керек депчи. Ошол эсеп кысаптан аркада калбаш керек да. Мисалы, же болбосо кээ бир адамдар бар, каза кылып койгон намаздарын. Эми билбеген да, мисалы, коммунисттердин учурунда намаз окубаш бул жакшы эмес экенин түшүнбөгөндөр көп болгон. Азыр ошого тобо кылып эсептеп алып окуп аткандар бар да. Мисалы, күнүгө мынчадан окусам, мынча жылда бүтөм депчи. Ошон үчүн кыла турган иштер толтур. Эң башкы мындан алыш болуш керек. Мындончу. Ушул балекет убакыттын баарын урдап коюп атат да. Билесиз го, баягы карлык келерден мурда дейт, жаштыктын кадырын бил дейт. Оор келерден мурда ден соолуктун кадырын бил дейт. Кедей болордон мурда байлыктын кадырын бил дейт. Анан кийин убакыт кетерден мурда убакыттын кадырын бил дейт да. Мүшкүл болуп калардын учурдачы. Анан айтайын дегеним, азыр ушуга убакыт кетирип атабыз. Бирок билесиз да, акыреттеги суроолордун бири убактыңды кандай коротуң деген бир суроо болот. Анан жаштыгыңды кандай коротуң деген бир суроо болот. Эң көп ушуга азгырылып кеткен жаштар да. Анан мен азыр бир макала жазып атам, балким жакында чыгат. Ушул телефонсуз Кыргызстан деген бир идеология кылабыз го дейм. Телефон, мисалы, элестетип көрүң, от бар го. Отту туура пайдалансаң тамак бышырасың, үйүң жылуу болот, кечинде үйүң жарык болот. Бирок туура эмес колдонсоң үйүң өртөнүп кетиши мүмкүн да, Кудай бетин ары кылсын. Азыр мына биз туура эмес колдонуп, ошол от менен өртөнүп кеткендей эле болуп атабыз да. Убакытты өртөнүп кетпесин, убакыт бир келет, бир кетет, экинчи кайра келбейт. Ошон үчүн убакытты туура пайдаланалы. Бул өтө маанилүү нерсе. Мен Америкада деле болгом. Америкалыктар бизчелик сотканы колдонбойт. Япониялыктар бизчелик колдонбойт. Samsung чыккан корейлер бизчелик колдонбойт. Алар китеп окуйт, баарлашат, спорт менен машыгат. А биз болсо эртеден кечке эле моңуп калбадыкпы. Ошон үчүн ушул күндөрү ушундан алыстайлы, анан ибадат менен өткөзөлү да. Нуржигит байке, чет мамлекетте кандай жол менен балдарыбызды окутсак болот? Жолун айтып бересизби, же кимге жолуксак болот деп СМС билдирүүсүн калтырган экен. Эми биз бул боюнча бир тренингдер деле көп. Негизи тил үйрөнсүн, анан кийин апаны сыйласын. Апанын батасын алгандан кийин, мисалы, апасы бата берсе, же ата бата берсе, балам чет өлкөдө оку деп, ал сөз кабыл болот да, Кудай кааласа. Оңой жол ошол.
Эми мен көп эле Кудай берсе жолугарбыз, анан апама суроолор болсо дагы берсеңер болот. Ооба, айтсаңыз ушул баягы бул жакта неберелер менен деле убакыт өткөрүп атам деп калдыңыз да. Негизи Нуржигит агай канча бир тууган, негизи көп ачыктай бербейт да Нуржигит агайды билебиз. Анан сиз Нуржигит агай канча бир тууган, кайсыл жакта ушул Ошто турабы же бул жакка көп бат-баттан эле келип турасызбы неберелериңиз менен? Кудайга миң мертебе шүгүр. Бул бала деген адамга Кудайым берген бир эң чоң белеги да. Кудай мага 3 уул 3 кыз берди. 2 уулум Каракулжада. Эң чоң уулум Орозбек Албанбек ошо Каракулжада. Ал жерде Орозбегим окууну бүтүп, каяка иштесе боло турган, бирок ошол бизде чоң атасынын оорду эшик жабылып калбасын деп сабыр кылып, каниет кылып, ошол жерде тиргилик кылып жүрөт экөө тең. Анан кийин кызым Ошто, 3 кызым Ошто. Чоң кызым бир садиктин мүдүрү. Андан кийин кызым журналист Нургуз Кадырбек кызы, мүмкүн силер менен неме коллега билерсиңер. Анан кийин эң кичинекей кызым 41 жашымда төрөгөн кичинекей кенжетайым, айганышым врач, акушер-гинеколог. Эң жакшы. Бишкекке бат-баттан эле келип турасызбы? Неберелериңиз менен бат-баттан эле көрүшүп турасызбы? Бишкекке келип турам. Анан мындай болот экен да. Ал жакта анчам жишим да бар, ал жакта да неберелерим бар. Анан кийин эле мен эми жүрсөм эле чоң кызы Энекебай качан келесиң деп анан голосовой сообщение жөнөттүр. Эне качан келесиң? Мен сизди абзал сагындым деп дегенден оозума ушул ноябрдын 17-синде барам деп оозума ушул кириптир. Баягы үнүн каргылданганы эсимен кетпей эле тура албай калдым. Анан ал жакта кичине жумуштарым бар эле бүтпөй калды. Анан кызы мага 1 айга уз атып бере аласыңбы десем макул Энеке деди. 17 декабрга ошонун тили менен келип мына 6 айдан бери бул жердемин. Андан кийин азыр эми бул жерде жүрүпсөм, ал жакта неберем, Алиаскар неберем, эне качан келесиң? Ал кыргызча жакшы сүйлөй албайт. Я по тебе очень соскучился деп ол айтат. Анан кийин үндөрү каргылданып ыйлагысы келип, аябай сагынып, кусалып болгонун көрүп, аны тура албай калдым. Болсо мен да 1 айдан кетем дедим эле, азыр ушу тезирээк эле кетсем деп, эми ошол жака кетишимди мына кызыма кантип айтам билбейм. Ушуну азыр келе жатып эмне деп айтабыз? Кантип айтсам эле ыйлайт да эми. Анан Кудайга шүгүр ушу неберелер менен жүрүш насип эткенине шүгүр. Анан бир жерде эстегенди айтайын, былтыр орозону ошол Ошто туттум дедим го, кызым күйөө балам менен. Күндө Марва телеканалын көрүп турдум. 1 саат Чубак ажы устаздыкын раматылык көрөм, Максат ажы устаздыкын көрөм, Садыбака Столовдун көрөм. Анан силердин ар бир орозо болгондо эле силердин каналды абдан көрөбүз да. Көрөм. Ошон азыр мына жерде сөзү келип калды. Силерге чоң рахмат айткым келет. Сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Эфирден пайдаланып, келип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Аябай жакшы эфир болду окшойт. Менин оюмча, сиздерге эркин микрофон, Нуржигит агай, Сосаркан апа, элдер менен коштошо алсаңыздар болот. Мен ушу Кыргызстаныбыз өссүн, өнүксүн деп тилейм. Элдерге ыйман берсин. Элдер ынтымак болсо экен деп тилейм. Акылмандык, даанышмандык, сабырдуулук берсин, ыймандуулук, билимдүүлүк берсин. Мына азыр телефон жөнүндө сөз болуп атат. Ушу жаштарыбыз бир сүйүнөм мен. Жаштар кийинки мезгилде дин жашарып баратат. Орозо туткандар жаштардан көп. Мен ушу жаштардан бир азаматтар көп чыксын дейм, Кыргызстаныбыз өссүн, өнүксүн дейм. Анан кийин ушу бардыгыбыз Кыргызстан бир адамдай болуп биргелешип өнүктүрсөк, анан эч качан бири-бирибизге жамандык кылбасак дейм. Анан мамлекет башчыбызга дагы мен ден соолук өмүр тилейм. Жакшы болсун. Нуржигит агай, сизге дагы ыраазычылык билдирели. Дагы биз эфирибизди жыйынтыктайлы. 1 саат алкагында сиздер менен Марва телеканалы жана мен Азиза Бекмуратова ыйык Рамазан программасында болуп өттүк. Андыктан ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.